Оңой эле да, обучениягачы. Анкасы мен иштема экөө кошулат да. Анан жабы мен 3 дополнительно деп коесуң, анан питонду отдельно учить болсун да. А калькулятор эмелер создавать этпеңге да. 15 жаштагы Ислам Жумалиев IT адиси болууну кыялданат. Ал 3 айлык программалоо курсуну ийгиликтүү аяктап, азыркы тапта тесттик негизде веб-сайттарды түзүүдө. Бирок бул тармактан каражат табууга жашы жете элек. Тилекке каршы ал шал оорусу менен жабыркайт. Бул үчүн 2 жыл мурда 5000 сомго жетпеген акча алчу. Ал эми азыр мамлекет исламга ай сайын 6600 сом өлчөмүндө жөлөк пул төлөйт. Аслан кел чай ичебиз. Исламдын апасы жеке ассистент катары эмгек акы алат. Ал буга чейин айына 6268 сом алган болсо, өткөн жылдын июль айынан бери 7681 сомго көбөйгөн. Бул каражатты ал уулунун чыгымдарына жана дары-дармегине жумшайт. Дарыларды болсо Орусиядан алдырууга туура келип, ал 1 айга араң жетет. Үй бүлө жөлөк пулдун көбөйүшү аларга чоң жардам болгонун айтты. Сабакка эртең менен апарып таштайм, кайра автобус менен келем, буну такси менен алып жүрбөсөм, өзү алыска кете албайт. Кээ биринде каражат жетишпейт да. Каражат жетишпегенден кичине бирке болсо шибейт дегем. Налог төлөйт экенбиз биз. Ал деле жакшы, анын деле немесин уксак, биз де пенсияга кетик. Биз бөлөк жерде иштей албасак, кийин пенсияга кантип кетебиз биз? Анысы деле ал мурдагыдан караганда берип аткан рахмат ошол нерсесине берилип атат бизге. Үйдө отурган ата-эненин мисалы муктаждыгы, кичине да болсо муктаждыгына жардам болуп атат. Өлкөдөгү жөлөк пулдардын өлчөмү 2021 жылдын 1 октябрынан тартып 50%, 22 жылдын 1 январынан тартып 100%, ал эми кээ бир категорияларга 200%га көтөрүлгөн. Тоолуктарга көмөк жаңы жөлөк пулдун түрү кирди. Мында бул жөлөк пул 2026 жылдын башынан баштап бериле баштайт. 3 жана андан кийинки балдары болсо, алар 3 жашка чыкканга чейин берилет. Мында жанагындай алардын кирешеси эсепке алынбайт. Бала 1 жашка чыкканда ошол 4 балага 100 000 сомдон баштап, 10 жана андан кийинки балдарына 2 миллиондон төлөнүп берилет да. 2 000 сомдон 8 000 сомго чейин бул социалдык жөлөк пул. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулдуку, бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү 1200 сомду түзөт да бүгүнкү учурда. Кыргызстанда жалпы 110 миңден ашык адам социалдык жөлөк пул алат. Анын ичинен ата-энеси белгисиз 31 бала, ал эми 220 миңге жакын бала үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алат. Жөлөк пул менен катар пенсиянын көлөмү да акыркы 3 жылда олуттуу темп менен жогорулады. Алсак 2022 жылы пенсиянын орточо жогорулашы 33%, же дээрлик 2000 сомду түздү. Ал эми 2023 жылы 1700 сомго жогорулаган. Ушу тапта өлкөдөгү орточо пенсия акысы 10585 сомду түзөт. Салыштыруу иретинде айталы, 2020 жылы пенсия 5665 сом гана болчу. Демек 4 жыл аралыгында 2 эсеге өскөн. 1 октябрдан баштап пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%га жогорулады. Ошол эле учурда 1000 сомдон кем эмес өлчөмдө деген кепилденген өлчөм белгиленген. Кайра эсептөө жүргүзүлдү. Жана пенсиялардын өлчөмдөрү жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө белгиленди. Башкача айтканда 6900 сомдон кем пенсия болбойт деп. Эми пенсиялардын пенсиялык мыйзамда каралган шарттардан башка учурда да, анткени бизде 3-топтогу майыптар бар, ишке жарамдуу. Ошол эле учурда жаңы пенсияга чыгып аткандардын пенсиялары канчалык кошкон салымына карабастан эсептеп чыгара келсек, мисалы үчүн 5000 сом болуп калса, алардыкы автоматтуу түрдө 6900 сомго жеткизилип атат. 2021 жылы президент Садыр Жапаров жакынкы 5 жылдык элдин жашоо сапатын жакшыртууга багытталарын айткан эле. Ал эми жөлөк пулдардын, пенсиялардын жогорулашы бул багыттагы маанилүү кадам. Сезим Сагынбекова, Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.